Коронавирус оору акчасыз адамдарга салык катары болуп калдыбы? Мына бет 10 секунд. бет кап жок болсо айып пул, справка жок болсо айып пул, машина жок болсо жөө жүрөсүн. Эми бул дагы туура эмес го. Кандай дейсиз, Мухаммед Кылдышкевич? Дастан Далабаевич, бул эми негизи баарыбызга келген оорчулук да, туурабы? Анан бул оорчулукту ар ким өзүнө тиешелүү милдетти аткарыш керек. Мисалы үчүн масканы биз эмнеге айтып атабыз? Макул өзүңдүн ден соолугуңду сактабасаң, бирок жаныңдагыларга зыян келтирбе деген эле мааниде да. Масканы кий, жана санитардык норманы сакта, бирөөгө жугузба, үйдөн чыкпа деген сөздү эми аткарыш керек да. Үйүнөн чыкпасын, маскасын кийбесин анда. Кечиресиз, урматтуу. Мен аны жакшы эле билем. Мен дагы чакырып атам. Бет каптарды кийгиле деп. Бирок айып пулду салганы бул өтө туура эмес. Элде акча жок болсо кантип айып пулду салабыз? Же бекер бериш керекпиз анда? Хотя бы бир күнгө хотя бы 1-2 масканы бекер бериш керекпиз анда? Башка өлкөлөр кылгандай. Азыр Дастан Далабаевич, бул жанагы мурунку маселеге окшошуп атат да. Мен түкүрөм, бирок эч нерсе төлөбөйм дегенчи. Өткөндө ошондой болду эле. Масканы, бир масканы алып, өзүңдүн ден соолугуңду кара дегенден эч кандай акчам жок дегенге эми 15 000 сомго, 15 сомго маска алып тагынганды эми хотя бы өзүнүн ден соолугу үчүн сактасын да. Биз ачыгын айтышыбыз керек да ошон үчүнчү. Эгер андай кылып колдой берсек, эртең маскасы жоктун баары чыгат. Эртең эч ким кепил боло албайт, мага мисалы үчүн оору жукпайт деп. А мен ойлойм, сиздерге окшогон жарандарыбыз, наоборот, колдоп ошолорду айтышыбыз керек. Бул туура эмес кылып атасыңдар.